таза күнү кут болсун. Бекерчиликте эмес, иштеп туруп биз интернетке дагы кирип, ошо өзүбүз өкмөттө иштебесек дагы мынантип интернетте агын көрүп, карасын көрүп, ошон үчүн Facebook'a кээде чыгып турабыз. Азыр мен мына Волгоград, Краснодар аймагында баратам, бирок ушунчалык жер кеңир экен. Россия мамлекети мына будай даны менен мындай камсыз кылат экен Россия элин. Анан карап туруп ойлонот экенсиң. Bizde de Kırgızistan'da yerler ayvay köp, boş çatkan yerler oşonça köp, sulu yerler dağı, gayrakı yerler dağı bizde şunday yer köp. Oşol bizdin dağı Ayıl Çarba Ministerligi kim? Oşol Ayıl Çarba Ministerligi bizge dağı oşol yerlerge oşol buday danın ekse bolmo eken. Nazına Krasnodar, Volgograd аймагында бүт ушу будай менен камсыз кылат экен Россия мамлекети. Бизде деле ошондой жерлер бар. Россиячалык чоң болбосо дагы бизде дагы чоң жерлер бар. Ошо Айыл Чарба Министрлиги ошол элдин камын ойлосо же бир айыл чарбага иштейм, элге ушу толукчулук, молчулукту алып келем. Айыл Чарба Министрлиги болгондо Кыргыз эли Казакстан унун же башка мамлекеттин унун сатып албайт эле. Ошо бизде канчалаган жерлер бош жатат. Кайракы жерлер да ошончо көп. Сулуу жерлерди бүт байлар, акчасы барлар алып койгон. Ошол сулуу жерлерге дагы 4 сотик, 5 сотик жерим болсо жакшы болот эле деген инсандарды ham көргөм. Анан туугандар, мынабы интернет тармагында дагы ушундай иплас нерселерди көрүп келдим да мына жолда 1 саат ушул интернет тармагын чукулап мындай агым менен карасын көрүп келе жатасың. Анан сүйлөсөң жамансың. Бул качандыр болсо дагы Кыргызстан мамлекетине бир чындык орнойт. Бирок 30 жыл келип, 30 жыл кыйналып жашап келип, бүгүн дагы кайдыгер карап отурганыбыз тура болбой атат, урматтуу мекендештер. Бүгүн ошо шайлоң ыплас болду. Бүгүн сакалын койгон аксакалдар калыстыгын айтпай калды. Чоң ак элечек тагынган апаларыбыз калыстыгын сүйлөбөй калды. Алымдарыбыз калыстыгын сүйлөбөй калды. Анан келечек жаштардыки деген бул жаш бойдон эле ушу кайгырып гана өтүп кетет экенбиз. Жаштын дагы тилеги ашпады. Бир Кыргызстан мамлекетине бир салымын кошкон инсандар бар. Бирок биз жөнөкөй, карапайым эл. Биз качан өзүбүз оңолбосок 30 жыл кыйналып келдиң бе? Ошол байларды байыткан ушу эл биз болобуз. Ошол кыйындарды мактаган эл биз болобуз. Ошол элдин канын ичкен, элдин рызкысын жегендердин кызматы болуп келгенбиз 30 жылдан бери. Урматтуу мекендештер, Кыргыз эли аз жана дагы мына 7-каналдан көрүп отуруп атам. Жана түркиялык ишкер жана кафе салынган, атын билбейм. Ошол буга чейин канчалаган видео көрдү. Ошол түркиялык инсанга дагы ошол Жээнбековдун бийлигинде, Атамбаевдин бийлигинде, бүгүнкү бийликте бир дагы ошол кишиге бир жардам көргөзбөдү. Ошол киши ыйлап атат. Акчамы берип койдум, жедирип койдум, бир дагы бийлик чара көрбөп атат. Ошол түркиялык киши дагы карапайым элге асылбады. Карапай эл жакшы деп кетти ошо түркиялык киши. Бүгүн ошо Бишкекте имаратын бузуп атат бүгүн кафесин. Бирок бүгүн биздин жетекте иштеген министрлик, башка тармагында иштегендер
ел үчүн калыстыгы болгон эмес ушу күнгө чейин. Карапай ел үчүн, ошол байларга, ошол бизнесмендерге, ошолордун арыгына суу куюп, арыгын чабып келген, миллионду жеген ойноп жүрөт, тоо курдаган камакта жүрөт. Кыргыз мекендештер, биз бүгүн популист менен, бүгүн кошомат менен жашап атабыз. Бирок чындык мейли, мен өлгөндө келеттир балким. Бирок бүгүн көзүң көрүп, колуң менен карап, колуң менен көрүп, бүгүн кайдыгер карап отурганын бүгүн Кудайга да жакпайт. Кыргыз эли, биз жөнөкөй карапайым эл, биз 7 областтын эли, 7 түрлүү болуп, бири-бирибизди көрө албай, иштеген адамды, иштейм деген адамды биз иштетпей, ошол адамга кара жабып, ошол адамды жамандап, биз ушул күнгө чейин келдик. Кыргыз эли, бир адам, бир үй бүлө урсагы тоет. Бирок көдөнүң ач болсо, эч качан Кыргызстан оңолбойт. Кыргызстан бирөөгө тырнакчалык кызыкчылык эмес. 30 жыл Акаевдин малынан бери жашап келген Кыргыз эли бүгүнкү күндө ушу 21-жылга дейин көзүбүз менен көрүп келдик. Бул бийликтен, буга чейин бийликтен эл жакшылык көргөн эмес. Эл өз окатын, өз турмушун кечирип келген. Бирок ошентип биз кайдыгер карап келген үчүн биз байларды байыттык. Дагы ошол арам иштегендерди биз дагы гүлдөттүк. Бизде через 1,5 километра поверните налево. Бизде бир чындык, адилеттүүлүк, бир мыйзамдуулук эч качан иштеген эмес. Бизде өзүмкү, бизде мен ушунун ишин кылсам мага тийбейт, мен ушуну аткарсам мен ишим кылат деген сөзгө биз туруп алдык. Урматтуу кыргыз эли, бул тирилик өмүрдө бир чындык үчүн, бир адилеттүүлүк үчүн биз карапай эл, биз дагы сүйлөбөй калдык. Сенин шайлаган жапар садырың дагы айткан сөзүнө турбай, айткан сөзүн аткарбай келгенин барыбыз көрүп, билип турабыз. Бирок кайдыгер карап, оозуңду ачып отурабыз бүгүнчө. Мен кече дагы айткан элем. Эң кымбат жериң менен сууңду бердиң. Калганын ошол бийлик мындай баш орутуп дагы ойлобойт. Сенин эң кымбат байлыгыңды берип салды. Бирок бүгүнкү күндө ошол Акаевдин малынан бери иштеп келаткан Кыргыздын кендери бар, алтындары бар, көмүр кендери бар. Бирок ошол алтын кенден бир тырнакчалык сен пайда эл көргөн жок. Ошол кендер иштеп атат, байлар үчүн иштеп атат, башкалар үчүн иштеп атат, ошо бийлик үчүн иштеп атат. Бирок кыргыз элдин кызыкчылыгын ойлогон инсан жок. Ошол 30 жылдын ичинде. Bunun barına biz özümüz günölübüz. Özümüzün altınlarda, özümüzün altın sularda biz qarab, oğuzumuzdu açıp oturabız. Bizdi oşol eldin gamın oylagan insanlar var. Birok tilekке karşı bugün oşol baylardın günü.
ошол бандиттердин күнү өздөрүнүн кызыкчылык үчүн бүгүн ошол патриот болуп элим деп чыгып, бирок элди жабынган инсан бир эле инсан бар. Калганы Могу поискать это в Яндексе или на калганы карте. элим деп бүгүн элим дейт. А наркы белый ак үйүнө барганда өз калаганын өтүгүн төргө илип, бирок элди урбам ойнобойт. Кыргыз эле өзүң 30 жылдан бери кайдыгер карап келсең, жылдан бeri кайдыгер карап келдиң, эми балаң үчүн дагы кайдыгер карасаң, эртең сенин дагы балаң, менин дагы балам ушул башка өлкөгө келип, Поверните налево. башка өлкөгө келип, алеги атасын же апасын жолун жолдап, Прямо 163 километра. бүгүн ошо канчалаган биздин Россияда иштеген мекендештер бүгүн ошол Кыргызстандан мындай үмүтү жок, келип айла жоктан ушу Россияда үй бүлөсү үчүн иштеп жүрөт. Бирок өкмөттөн, бийликтен, Акаевдин малынан Садыр Жапаровго чейин мына бүгүн көрүп аткан, көзүбүз менен көрүп аткан элге тырнакчалыктагы ой жүгүткөн жок. Ел өз окатын кылып келген. Ошо биз кайдыгер болуп, биз кошоматчы болуп, элине жакшылык кылбаган инсандарды биз акча үчүн, 1000 сом үчүн, же 500 сом үчүн биз ошолордун гүлдөтүп келдик. Раматылык Чубак айтып кеткен сөз эсимде. 1000 сом алып 5 жыл күнүңдү өткөрөсүң, какшанып деп. Ошол экономиканы көтөрөм деген, мен кыйратам, мен жарытам деген ош Акаевдин малынан бери ошол сөздөр популист болуп бүгүнкү күнгө чейин келди. Ошол экономикаңы дагы көтөрүш үчүн сенин бүгүнкү төлөп аткан тарифтериң, суу жана башкаларын, свет, газ, бардыгын тарифтери бир эмес, 2 эсе, 3 эсе көтөрүлөт. Ошондо төлөйсүң. Ошондон көрөм мен. Биз ошол биздин кайдыгерликтен болуп келди. Бүгүн мага СМС келди. Бүгүн ошол мектепте менин балам 1 класста окуп атат. Мектепте ремонтко деп 1300 сом сураптыр мектепке. Ремонтко деп. Ошол мадымар киргизген мыйзам, ошол малда иштеген мыйзам бар эле биз окуганда. Бүгүн ошол мектептерге акчаны сурап атат бүгүнчө. Сени бирде окуган балаңа 1300 сом ремонтуна сураса, бул кетиште эртең бүрсү күнү эл милдеттүү болобуз, көп нерсеге милдеттүү болобуз. Ошол жанагы шайлоого мынанча миллион сарптады, мынанча миллион төктү деген инсандар, неге ошолор чыныгы депутат, эл үчүн иштейин деген адам неге ошолорго бюджеттин акча төгүп кириш керек? Кыргыз эле өкмөт бизге не кылып берет деген инсандарды көп көрдүм менче. Эл өз окатыбызды кыла бердик, бирок биз ошо байларды гүлдөтүп ушу күнгө келдик. Биз эл кыргыз эле утулуу эле келип талалап, күндөн сайын талалап кетип атабыз. Кыргызстандан эч ким үмүт үзүлгөн жок. Бирок мындай жетекчиден үмүт үзүлгөн үчүн, үмүтүн үзгөн үчүн ошо талалап иштегени кетип атышат. Урматтуу мекендеш, кыргыз эле биз Жети областтын жөнөкөй кайдыгер эмес элден айланайын мен. Ошол кайсыл тармакка дагы, ошол байдын баласы, ошол бир чиновниктин баласы, же кызы ошол тармакка барат. Карапай элим балаңды
жылқыңды, малыңды сатып оқытасың. Бирок сенин балаңдан ертең бірсі күні бийликке келіп, же еліне қызмат кылат деп үміт кыласың. Бирок бүгін Кыргызстан үшін 1 сааттагы, 1 жылдагы, 1 минуттагы ең чоң кымбат уақыт. Бүгін 30 жыл қақшанып келдік деп айтып атасың. Бүгін ошол Жапаровдун алдын айтқан сөздері дағы жүрет мына интернетте. Ошол Жапаров айтқан сөзіне, жазған тосторына бүгін ошол сүйлеген bir ol сөзіне дағы татықты болбой, бүгін бийликте, бүгін президент бол отырғаны бұл жарашпайды. Мейлі, президент болсын, бирок ошол айтқан сөзіне тұрып, чыныгы кадрларды алып, байларды емес, чыныгы ел үшін қызмат кылам деген инсандармен иштешкенде, Жапаровдун иши дагы, өзү дагы авири аты калмак. Бүгін камчы менен Жапаровда Өзбекстандын, Тажикстандын bir рядовой солдаты дагы тоготпойт керек болса. Ошол жерлерди берип чечтим деген, бирок ошол камчы ташыйып дагы эл менен эсептешпей, өз каалагандай калчаганы бул туура эмес. Кыргыз эли бектери кетип эл калат. Ел калып эле келе айтат. Бирок элдин дагы үмүтү жаныш керек да 30 жыл ичинде. Урматтуу мекендештер, биз өзүбүздүн жүрөгүбүз менен, өзүбүздүн акылыбыз менен биз ойгонуп, акыл жүргүзбөсөк, биз эч качан өнүкпөйбүз. Ушул күнгө чейин көр турмушуңду кылып келгесиң. Мындан нары дагы ошол турмушуңду улап, сенин жолуңду балаң жолдойт, же кызың жолдой турган күн келет. Эгер Кыргызстан өнүкпөсө, Кыргызстанды бүгүн көрүп, билип, карап турасың, бирок калыстыгыңды айтпай, бүгүн мен аксакалмын, мен айылдын аксакалымын деген аксакалдар уятыңар жок экен. Бүгүн алым сенин чындык сүйлөгөн сөзүңө мен разымын. Бирок мамлекет деген, Кыргызстан деген статусуң бар. Сен ошончол адамга чындык хадисти сүйлөп атасың. Бирок Кыргызстан деген мамлекет статусуңду ойлобой, сен ошол тармак менен баратасың. Мейли, бүгүн Жапаров мен укпасын. Бүгүн ошол чиновниктер мен укпасын. Бүгүн ошол диниңди бүгүн статуска койгон көңүлүң, жүрөгүң болсо, ошол кайрыл сен дагы. Айт ошол Кыргыздын статусун, ошол маселени дагы, диниңи дагы Кыргызстан мамлекет болсо, ошондо гана айтасың элиңе. Эгер Кыргызстан мамлекети бул кетиште каалагандай калчап, байлар бийлеп, каалагандай жерлерди берип атса, Кыргызстан мамлекети мындай кетсе, барып жок болуп кетсе, ошол маселени дагы, сөзүңү дагы уга турганга инсан болуш керек. Кыргыз деген мамлекетиңди айтышың керек. Оруссуңбу, кимсиң? Урматтуу мекендештер, менин сөзүм 30 жыл бир дагы бийлик элине күйгөн жок. Мындан дары элге иштей турган бийлик келген жок. Ошол Жапаров киндерди топтоп алды.
бүт сауатсыз, акылсыз адамдар менен чогуу болуп алды. Себеп ошол Жээнбеков дагы бийликти берди. Болбосо Жээнбековдор дагы бийликти бербейт эле. Ошол бир себептен себеп. Эл менен эсептешпей туруп, бу бийликке келгендер өзү менен өздөрү гана эсептешип калды. Сен мага тийбейсиң, мен сага тийбейм. Бирок элдин бир пенсиясы же башкасы бир өнүккөн жери жокко, урматтуу мекендештер. Мен карапай эл, кайдыгер эмес жарандардан айланам. Бүгүн кошамат кылган, бүгүн бирөөнүн арыгын чапкан, бүгүн бирөөнүн сөзүн сүйлөгөн инсандар. Силерге да Кудай бар. Бүгүн Впереди камера на 60. чындыкты көрүп, билип турганым. Аксакалың дагы, көк сакалың дагы. Бүгүн бул жашоодо жооп бербесең, наркы дүйнөдө жооп бере турган күн келет. Ошол жалган жашоо дейбиз. Ошо жалган жашоодо бир чындык үчүн жашай турган күн келген, качан эле келген. Ошол жалган жашоону жалган сүйлөгөндөрдү, элдин канын, элдин рызкысын жегендерди биз качан бир колдогондо, ошолордун арыгына суу коюп, арыгын чапкан күн гана келген, токтоткондо биз ошондо гана биз оңолобуз. Урматтуу мекендештер, тынч болгула, аман болгула. Азыр интернетим үзүлөт. Дагы көрүп чыгып турабыз анча-мынча.